Саламатсыңар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз буга чейин Кыргызстандын булуң бурчуна СИП панелден ар кандай бир этаж, эки этаж үйлөрдү салып келгенбиз. Баарыңыздар бизди СИП панелден салып үйлөрдү салат деп тааныйсыздар. Ал эми ушул 2024-жылы Кудай буйрса декабрь айдан биз өзүбүздүн биринчи көп кабаттуу объектибиздин старт продажын жарыялап жатабыз. Биздин кардарлардан дайыма суроо жаралат эле, силер качан көп кабаттуу үйлөрдү саласыңар деп. Кудай буйрса ал күн дагы келип жетти. Адекс курулуш компаниясы экинчи уровень лицензия алып 10 этажга чейин курганга уруксат калганбыз. Ошол себептен Алатоо партнер стройдун буйрутмасы менен ушул 9 этажды куруп жатабыз. Буйрса жакында старт продаж. Жана ошол себептен сиздерге кененирээк маалымат берип кетели дедик. Бул видеону сиз эгерде бизден квартира албасаңыз дагы, негизи эле квартира албасаңыз дагы көрүп койсоңуз, квартира алууда эмне нерселерге көңүл буруш керек экенин, мындайча айтканда, жакшы бир кеп кеңештерди угуп, өзүңүзгө бир эске алып койгонго мүмкүнчүлүк аласыз. Бисмилла деп туруп баштаганда эле, эгерде сиз квартира алам деп жаткан болсоңуз, эмне кылышыңыз керек? Сиз строительный компанияларды изилдеп баштайсыз да. Мисалы биздин объекти жөнүндө айтып баштасак, биздин объектибиз бул өзүнүн курулуп жаткан адреси Жукеева Пудовкина 43/12 адресинде жайгашкан. Бул ориентир катары силерге айтып кетсек, бул музыкальный консерватория, же болбосо физкультурный, ошондой эле Жантөшева менен Советскийдин кесилиши. Эгерде сиз аны дагы элестете албай жатсаңыз, анда Советский, Ахунбаева деп элестетсеңиз болот. Ошол жерде биздин куруп жаткан объектибиз. Кудай буйрса декабрь айынан старт продажы жарыяланды. Азыр биз ошол объекттин жанында офис продажыда отурабыз. Ушул жерге келип, кененирээк проектлер менен таанышып, документтер менен таанышып, квартиранын жүзүнөн көрүп, өзүңүз тандап сатып алсаңыз болот. Эми документтер боюнча маалымат берели да. Бул объектинин кантип курулуп калган? Бул объектини болсо бизге СИП панелден кадимкидей эле кардарлар бизге курулуш заказ кылгандай эле бизге Алатоо партнер строй деген компания бизден келип туруп, ушул 9 этаж үйдү куруп бергиле деп буйрутма берип, биз менен келишим түзүп, анан биз ошол келишимдин алкагында үйдү куруп, азыркы учурда сатуусун баштап жатабыз. Бул биринчи суроо да. Эми бул нерсени баса белгилеп айтып кетпесе, башка курулуш компаниялардан сиз объект сатып алсаңыз деле, көп учурда, почти 90% учурда биздин Бишкектеги курулуп жаткан объектлерде бир компания өзүн реклама кылып сатып аткан болот дагы, бирок ал жерде подрядный организация куруп аткан компания такыр башка компаниялар болот да. Аны болсо көп учурда жарыяла кылышпайт, реклама кылышпайт, анан кийин бир маселелер жаралып калса, компаниялардын ортосунда бир пикир келишпестик болсо, элдер билбей, анан кийин изилдеп ызычуу болгон историялар көп да. Чтоб ошондой маселе болбосун деп, ушул 2024-жылы жакында эле биздин мамлекеттик курулуш агенттиги атайын ушул боюнча кенен жыйын өткөзүп, жаңы өзгөртүүлөрдү киргизип, Госстройдун председатели өзү презентация кылды. Ошолго да көңүл бурушуңар керек. Бул деген болсо, мамлекет азыр курулуп жаткан объектлердин реестры деген атайын, мындайча айтканда, Госстройдун сайтында өзүнчө бир раздел ачышты да. Ал разделде эмне болот? Эгерде сиз бизден ушул объекттен сатып алам деп атсаңыз, эмени, квартираны, же болбосо башка компаниядан квартира сатып алам деп атсаңыз, биринчи очередте ошол реестрга киришиңиз керек. Госстройдун сайтына киресиз. Госстройдун сайтына кирип туруп, ошол Госстройдун сайтына кирип туруп, кайсыл объект экенин набирать этип, ошол жерден жазсаңыз, ошол объектини мен буга чейин жогоруда белгилегендей, кайсыл компания буйрутма берип салдыртып жатат, кайсыл компания лицензиясы бар, кайсыл компания ал объектини куруп жатат. Мисал катары мондай сыяктуу проектный документация деп коебуз. Мынакей бул жерде мындай проекти турат. Ушундай сыяктуу проектини кайсыл компания чийип берип, мамлекеттик атайын уруксат кагаздарын алганбы, алган эмеспи жөнүндө ошол жерде бүт толук маалымат бар. Бул нерсени болсо атайын мамлекеттик курулуш агенттиги сиздин укугуңузду колдойлу деп, сиздин укугуңузду коргойлу деп атайын киргизип жатат да. Мунун алкагында болсо сиз объекти жөнүндө кененирээк тагыраак маалымат ала аласыз. Эгерде ошол курулуп аткан объекти реестрде жок болсо,
анда түздөн түз ошол объектиден квартира алуудан сиз мындайча айтканда такыр баш тартпасаңыз дагы шашпай, ойлонуп, тереңирээк изилдегенге чакырып кетебиз. Себеби дегенде, эгерде сиз ал жерде реестрде жок болсо, демек ал объектинин проекттин документациясы боюнча же маселе бар, же болбосо жер боюнча маселе бар, же болбосо курулуштун атайын мамлекеттик экспертизадан өткөзүп атканда кандайдыр бир себептер менен маселеси бар. Эми кайра биздин өзүбүздүн объекти жөнүндө келип токтололу. Биздин объектини сиз реестрден издейм десеңиз, ошол эле реестрга киресиз. Реестрга кирип туруп 2040 деген номурду терсеңиз, ошол жерден биздин объект жөнүндө реестрдан сизге толук маалымат чыгат. Ал жерде Ала Тоо Партнерстрой бизден буйрутма берип атат. Adex International курулуш компаниясы салып жатат. Жана Archivvision компаниясы болсо проекттин документациясын бүтүрүп, мамлекеттик экспертизалардын баарын тең өткөзүп берип атат деген так маалымат сизге чыгат. Ошону көрөсүз дагы, бул объекти боюнча мамлекеттин ортосунда кагаз иштери боюнча эч бир маселеси жок экен деген мындайча айтканда өзүңүзгө корутунду чыгарасыз. Бул эң негизги мындай общий нерсеси да, эң бир чоң нерсеси дегеним да. Андан кийин болсо, сиз объектини изилдеп баштаганда эмнеге көңүл бурушуңуз керек да? Бул Кыргызстанда барыңыздар билгендей, азыркы учурда өтө строительный бум болуп жатат. Көп кабаттуу үйлөр күндөн күнгө курулуп жатат, жылдан жылга курулуп жатат. Бирок ошол эле учурда көп маселелер да жаралып жатат да. Маселелер көп учурда Кыргызстанда бул жер маселеси да. Мисалы бир кардардын же бир адамдын жери болушу мүмкүн Бишкектин ичинде. Ал жерге болсо бир курулуш компания келип жерди долевой менен алып, өз объекти куруп, квартираны сатып, экөөбүз иш кылабыз дейиши мүмкүн. Анан экөө келишип алып, мен 30% бул меники болот, же 20% меники болот деп чечишип алышат да, курулушту башташат да. Курулушту баштаганда эле курулуш жүрүп, эч нерсе мындай документи жаңы башталган учурда деле квартиралар сатылып баштайт. Билесиңер, котловандан деп коет. Объекттин эч нерсеси курула элек, келип ал жерге экскаватор келип бир мындайча айтканда ковшы каса элек, бирок объектиден болсо квартиралар уже мындайча айтканда сатыла баштаган учурлар көп да. И ошол учурлар убакыт өтөт, баарыбыз тең жашайбыз, ар кандай маселелер болот. Жердин ээси менен компаниянын ортосунда пикир келишпестик болгон учурлар көп. Же болбосо кээ бир недобросовестный компаниялар деп айтсам адашкан болбойм. Кызыл китеби жок эле мамлекеттен же болбосо муниципалитеттен арендага 5 жылга, 10 жылга, 20 жылга жашыл китеп менен жерди алып туруп эле ошол жерге келтеген чоң болгон көп кабаттуу үйлөрдү куруп салган да. Ал жашыл китеп деген болсо бул толук сизге мамлекеттен мындайча айтканда жеке менчик катары укукка берилген эмес дегенди аныктаган китеп да. Кызыл китеп болсо сиздин ошол жеке менчикке ээсиз деп, ал жердин тагдырын сиз каалагандай чечесиз дегенди аныктайт да. Эгерде жашыл китепке салынган объекти болсо, көп кабаттуу объект болсо, анда ал эмне болот? Ал келечекте ал объекттин сиз документтерин бүтүрө албай, техпаспортун ала албай, мамлекеттен эксплуатацияга өткөзө албай, мындайча айтканда жылдап ошол жерде жашайсыз да. Жылдап деле жашай берсеңиз болот, бирок жылдап жашаганда эмне маселе жаралат? Эксплуатация сдача кыла албасаңыз, сиз отопленияга келгенде коммерческий менен төлөйсүз. Коммерческий менен төлөгөндө болсо, трехкомнатный квартирага 20 миң, 30 миң, 40 миң деген сомдор келе башташы мүмкүн. Балдарыңарды школага беребиз десеңер, объект эксплуатация сдачага бере албаса, эч нерсе справка ала албашыңыз мүмкүн. Ушундай сыяктуу укуктук өтө чоң маселелер жаралат да. Ошол себептен сиз реестрден карап алгандан кийин, экинчи этап менен строительный компанияга келгенден кийин биринчи очередте, орусча айтмакчы, биринчи тизмедеги жердин документин карашыңыз керек да. Жер милдеттүү түрдө мындай кызыл китепте болуш керек. Обязательно кызыл китептин копиясын сураңыздар. Кайсыл строительный компания жерге салып аткан болсо, ошо копиясын бергенге силерге милдеттүү. Жер кызыл китепте болуш керек дагы. Жер кызыл китепте болгондон кийин тышкары ошол жер жеке адамда болбош керек. Жер деген түздөн түз ошол компаниянын мындайча айтканда укуктуу жери болуп бекитилип, компаниянын ээлигинде туруш керек да. Себебинде сизге долевой менен сиз убактылуу ошол курулушка киргенде, ошол жерге да сиз ээлик кылып каласыз дагы, эртеңки күнү эч бир мындайча айтканда сот же болбосо бир кандайдыр бир башка адамдардын ортосунда пикир келишпестик болуп, сиздин жериңизге эч бир таасир этпегендей болуш керек да. Ошон үчүн милдеттүү түрдө кызыл китеп болуш керек. Кызыл китеп болсо жеке адамда эмес, түздөн түз юридикалык фирмада, кайсыл фирмадан сиз квартираны сатып алып атсаңыз, кайсыл фирманын проектисине сиз долевой менен кирип жатсаңыз, ошонун толук кандуу карамагында болуш керек. Андан кийинки маселе болсо, бул уже жерди аныкталдык. Жерди аныкталгандан кийин кайра эле жанакындай белгилегендей, бул проекттин документациясы да. Проекттин документациясы
милдеттүү түрдө болуш керек. Мондай сыяктуу болгон чоң атайын компаниялар бар, өзүнүн атайын мамлекеттен уруксатын берген. Булар проектини чийип берет. Проектини чийип бергенден кийин ошол проекттин алкагындагы болсо, биз анан мамлекеттен ар кандай уруксаттарды алып баштайбыз да. Мындай бул болсо тех условиялар деп коет. Мисалы биз деген объектибизге инженерный коммуникацияларды киргизгенге, бул электрификация, то есть электричество киргизгенге, ошондой эле канализация, водоканалдан суун алышыбыз керек. Ушул коммуникациялардын баары тең проекти чийилгенден кийин, проекттин алкагында проектте кандай макулдашылган болсо, ошого жараша ар бир мамлекеттик орган менен макулдашылган болуш керек да. Макулдашылган болгондон кийин ар бир мамлекеттик органдан ушундай тех условия алат дагы. Тех условия алгандан кийин бүт баарын туура өткөзүп бергенден кийин анан мамлекеттен анан атайын заключение алышат да. Ошол документтердин кененирээк караганыңарды биз сунуштап кетебиз. Ар бир документтин копиясын алып, үйүңөргө барып, өзүңөр карап чыккыла, өзүңөр жакшы ал нерселерди түшүнбөсөңөр, азыркы учурда юристтер деле көп. Бир $200 болобу же $500 болобу аябай атайын юристтер менен документтерди текшерип койсоңор, эртеңки күнү силер 100 000 деген, 40 000 деген, 50 000 деген долларга күйбөйсүздөр да. Эми бул нерсени карадык да. Бул нерсени карагандан кийин болсо, барыңыздар билгендей, бизде Кыргызстанда котловандан объекттер көп курулуп, сатылып келишет да. Ол 3-чү этапта. Келдиңиз, сизге документтерди толугу менен мындай айтканда сизди канааттандырды. Эми сиз объекттен квартира алам деп калдыңыз да. Квартира алам деп калсаңыз, бизде Кыргызстанда көбүнчө котловандан сатышат да. Котловандан сатканда бирок бир аябай бир чоң риск бар. Котловандан сатылганда сиз салыштырмалуу арзаныраак сатып алышыңыз мүмкүн. Базар менен салыштырмалуу, салынып калган объект менен салыштырмалуу. Бирок компания менен кошо ошол объектинин бүтүшү боюнча рискти дагы толук бөлүшөсүз да. Ал эмне дегени? Мисал катары объектини баштап атканда баарыбыз менен коомдо жашап атабыз. Баарыңыздар билесиңер, жылдан жылга баалар өзгөрүп турат. Мисал катары биз бул жылы арматураны мисал катары 60 сомдон сатып алсак, эмки жылы 65 сомдон болуп калышы мүмкүн да. Мен условно айтып атам азырчы. 65 сомдон 5 сом разница болгондо эле, ал эми бул железобетонный каркасына болсо, аябай көп миңдеген тоннадаган арматуралар кетет дагы, ошол 5 сом эле миллиондогон сомдордун айырмасын берип коет да. И ошол себептен көп учурда котловандан саткан объектлерде башында көп квартираны сатып, курулуш жүрүп аткан учурда объектиде болсо материалдар кымбаттап, себестоимость жетпей баштаганда, анан курулуш жайлай баштайт. Долгострой болуп 5 жылдап, 10 жылдап бүтпөй калган объектлер, көп туруп калган объектлер и сиздин болсо акчаңыз дагы ошол моментте туруп калышы ыктымал. Ошол себептен эгерде сиз котловандан сатып алып атсаңыз, бул деле инвестиция, бирок ошол инвестиция кылып аткандан кийин буга чейин жогоруда белгилеген нерселердин баарын жакшылап карап, өзүңүз жете өлчөп биргескенде болушуңуз керек да. Себеби дегенде орто жолдон курулуш токтоп калса, сиз эч кыжалат болбогодай ошого акчаны башында салып атканда моралдык, мындайча айтканда материалдык жактан даяр болушуңуз керек да. Ал эми биз өзүбүздүн объекти боюнча айтып кетсек, биз азыркы учурда объектибиздин продажасын Кудай буйруса ушул декабрь ай менен стартын жарыялап баштап жатабыз. Бүгүнкү күндө квартираларыбыздын эч бириси сатыла элек. Бирок биз биринчи объектибиз болгон себептен максималдуу түрдө сиздин акчаңызды мындайча айтканда рискке салбайлы, сиз ошол риск менен бөлүшпөсүн деп, биз железобетонный каркасын өзүбүздүн каражатыбыз менен бүтүрүп, кирпичин азыркы учурда бүтөйүн деп калдык. Кудай буйруса ошол декабрдын аягына чейин кирпичи деле көтөрүлүп бүтүп калат. Декабрдын аягына чейин Кудай буйруса кирпичи менен 9-чу этаждын чатыры толугу менен жабылып бүтүп калат. Азыркы учурда болсо объектиде болсо бизде кирпичи көтөрүлүп, лифттер коюлуп, вентиляционный шахталары коюлган иштери жүрүп жатат да. Кудай буйруса биз эң негизги, эң коркунучтуу этапты өткөзүп туруп, анан биз дагы жүзүбүз жарык, мындайча айтканда түнкүсүн тынч уктайлы деп эми продажага чыгарып жатабыз да. Ошол себептен сиз кааласаңыз, не только биздики, башка да компаниялардыкы бар. Башка да компаниялардыкы ушул этапка жатып калган объектлер бар. Силер ошон үчүн котловандан сатып аласызбы, же болбосо уже салынып калган объекттен сатып аласызбы? Аны сиз өзүңүз чечишиңиз керек. Себеби ар бир этаптын өзүнүн плюсу жана минусу бар да. Мисалы, биз котловандан сатсак, салыштырмалуу арзаныраак сатмак элек, бирок биз эң негизги акча расходун баарын коротуп, рисктин баарын мойнубузга алып салып алгандан кийин, эми салыштырмалуу рыноктогу базарда салынган объектлер канчадан болсо, биз ошончодон баасын баалап сатып жатабыз. Ошол себептен котловандан кичине арзаныраак аласыз, бирок риски көбүрөөк болот. Же болбосо уже салынган объектиден сатып алсаңыз болот. Эң негизинен эгерде сиз квартира алам деп ойлонуп жаткан болсоңуз, бая билесиз да, кыргызда жакшы бир сөз бар. Ниетке жараша акыбал дейт, жакшы ниет жарым ырыс дейт.
чөнтөгүңүздө 1 сом жок болсо дагы, ниетиңиз түзүк болсо, мен сунуш кылат элем, ушул биздин объектке келиңиз, объекттин ичине кириңиз, отдел продажга келиңиз, кофе, чай ичиңиз, квартираларды караңыз, анан сизге бир көңүлүңүзгө жагып калган квартира болсо, Кудай өзүнөн өзү эле чечип берет да. Ошол себептен мен сунуш кылат элем, документтерди келип албасаңыз да, изилдеп, биринчи кадам таштай бергенди сунуштайт элек да. Анан ушул видеонун астында биздин дагы отдел продаждын номерлары болот. Ошол жерлерге силер өзүңөр чалып, жазып, келип, же болбосо квартира издеп жүргөн тааныш билиштериңиздерге жөнөтүп, мындайча айтканда, ушул видео менен бөлүшүп койгонго суранып кетебиз.